Кудайдын чакырыгы 23 август. Ар түрдүү элдер өздөрүнүн жеринде өскөн өзгөчө мөмө жемиштерди жана жашылчаларды жешет. Ар бир элдин өзүнүн улуттук тамактары бар. Бирок бардык маданияттарды бириктирген бир азык бар. Ар бир тилде нан деген сөз бар. Эртең мененки, түшкү же кечки тамакта дасторкондо жаткан бир үзүм нан мени да, сени да бириктирет. Мени менен макул болосуз деп ойлойм. Эч нерсе жөнөкөй нандан артык боло албайт. Ашказан ачка болгондо бир үзүм нан ачкачылыкты басат. Бирок биздин жаныбыз ачка болгондо аны жалгыз Ыйса гана тойгуза алат. Элчи Жакан үмүтү үзүлгөн адамдарга Ыйса айткан сөздөрүн жазып калтырган. Ыйса аларды тамактандыргандан кийин аларга мындан да улуу белек берүүнү каалаган. Ал мындай деген: мен өмүр берүүчү нанмын. Мага келген адам ачка болбойт. Мага ишенген адам эч качан суусабайт. Бул аят биздин денелик муктаждыктарыбызды четке какпайт. Тескерисинче, Ыйса бизге Кудайдын мол камкордугун сунуштайт. Ал биздин күнүмдүк наныбыз. Ал эртең мененки шашылышта эңсеген тынчтык, түштө күчүбүз түгөнгөндө керектүү кубат, күндүн ортосунда зарыл болгон акылмандык, кечинде бизге жетишпеген ырайым. Ал жердеги жашообуз үчүн да, түбөлүк өмүрүбүз үчүн да керек болгон бардык нерсе. Ал күнөөлөрүбүздүн кечирилишин, денинин жана жандын тирилүүсүн берет. Эгер бүгүн жаның ачка болуп, Ыйсага муктаж экениңди сезип жатсаң, бул жакшы. Анткени ал сенин жаныңды тойгузууга даяр. Ага кел.